Баарыбызга белгилүү болгондой, улуттук көчмөндөр оюндарынын маданий бөлүгү Талас шаарынын Манас ордосунда этно шаарча курулуп, 7 областтан келген өнөрпоздор өз өнөрлөрүн тартуулай баштады. Улуттук көчмөндөр оюндарынын алкагында өтүп жаткан көчмөндөрдүн кайрыктары маданий бөлүмүн Баткен обласы ачып берди. Өнөрпоздор көчмөн элдин маданиятын, үрп-ататын көрсөтүп, келген коноктордун алкоосун алды. Көчмөндөр оюндарына Баткен обласынан жалпы 200дөн ашуун өнөрпоздор жана кол өнөрчүлөр келишкен. Баткен облусунда сакталып калган каада салтыбызды бул күйөө өнөкөрдү көрсөтүп атабыз. Бул күйөө өнөкөр деген күйөө баланын жан алдыдагы жигиттер келип, жөн эле келип кыз алып кетпей үйүнөн ал жерде келип өзүнчө бир өзгөчө каада салт менен алып кетет да. Бул каада салттын юмар жагы бар, башка жагы бар. Бул бүгүнкү күнгө чейин Баткен облусунда байыртыдан ушул каада салтыбыз күйөө өнөкөр сакталып, бүгүнгө чейин биз натуралдуу өзүбүздүн диалектибиз менен, өзүбүздүн кийимибиз менен ушул каада салтты көрсөтүп, ушул оюзокту, тоюбузду көрсөтүп атабыз. Болсун деп чымыркай. Тилегин кошуп ума эне бөлөсүн. Эси келди качып кет. Бул театралдаштырылган көрүнүштү Бишкек ордосу даярдаган. Алар көп улуттан куралган достук шаар аталышындагы оюн-зоок көрсөтүп беришти. Бишкек ордосу улуттук салттуу ыр бийлерин жогорку деңгээлде аткарышып, калыстардын купулуна толду. Эң эле көрсөтө турган, элге көзүнө жакшы боло турган бешикке салуу салтты мына биздин актёрубуз келип атат, көрдүңөрбү? 8 айдык ошо бала келип атат. Ошонун баарын көрсөтөбүз. 120 киши келдик. Актёрлор, бийчилер, ырчылар. Ким бурса жакшы эле болот деп ойлойм. Ал эми элдик көркөм кол өнөрчүлүк сынагына Нарын облусу мыкты даярдык менен келген. Шырдак шыроо сыяктуу кыргыздын колдо жасалган буюм тайымдары жогорку бааланды. Кыргыз буюмдары өнүгө баштаган мезгилине байланыштуу ушул чыйдагы аябай кыйын баалуу илгерки көчмөндөрдүн бир жакшы маданияты катары бааланып келип атпайбы ушул эсе. Ошондуктан ушул чейде дагы тиги жакшы кармап элге жеткиргенге, бизден кийинки бала чакаларыбызга, кыздарга, кийинки урпактарга кала тургандай ушул өзүбүздөн кийинкилерге дагы мындай үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Кудай буйрса бул көчмөндөр жакшы өтүп атат. Улуттук көчмөндөр оюнун мен ар дайым айтып келем, мусулмандардын жолуккан жери Мекке болсо, кыргыздардын жолуккан жери ушул көчмөндөр оюну. Мен кыргызмын деген киши ушул жерге келиш керек. Анын ичинен өзгөчө ушул Таласта өтүп атканы абдан маанилүү биз үчүн. Анткени себеби Талас Манас атабыз жер деген кыргыздардын баягы күчтүү мамлекетте түптөлүп аткан жерине келген. Ушул жерден башталып президентибиз да указды ушул жерден чыгарып ушул жерде өтсүн деп биринчи деп улуттук көчмөндөр оюнун эл аралык эмес, улуттук көчмөндөр оюнун ушул жерден белгилеп берип атканы эң маанилүү болду. Көчмөн элдин жашоосун чагылдырган этно шаарчада 300гө жакын боз үй тигилген. 7 дубандан келген таланттуу өнөрпоздор кыргыздын улуттук каада салтын, ырым-жырымдарын жана өзгөчөлүктөрүн сахна аркылуу чагылдырышты. Ал эми эртең калган маданий иш-чаралар Манас ордо комплексинде өтүп, көчмөндөр ысынат аттуу концерттик программа менен жыйынтыкталат. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдаматулуу, Талас облусу.